Бұл Қырғыз елі сөз баққан елді. Бекерінен Манасқа оқшаған эпос жаралып атқан жоқты. Қырғыз елі нефтіге бай еместір. Башқа завод фабрикасы жоқтыр. Бірақ сөз жағынан бұл дүйнедегі ең алдыңғы елдердің қатарына тұрады деп жаңылбай айтсақ болады да, қорықпай айтсақ. Медина Албаев туралы жакшы чоң эмгек кылыптырсыз, чоң иш кылыптырсыз. Анан ушу биринчи мен суроо берердин алдында мен өзүм Нарын областына караштуу Жамбылак айылында болом. Анан биздин ой ушу Медина Албаевдин көбүн эсе ушу Жамбылактан дешет, кээ бирөөсү Жумгалдан деп айтышат. Анан ушу деги эле ушу Медина Албаев агайыбыздын, ушу акын Алпакын агайыбыздын деги эле ата теги каяктан болгон? Биринчи ушул суроодон баштасак. Эми Кыргыздын таланттуу акыны Медина Албаевдин ата тегин карасак, бул өзүнүн Нарын районунун Жамбылак айылында жашашканда ата теги Болот Кубат деген атасы, чоң атасы. Анан кийин турмуштук ар кандай кырдаалдарга байланыштуу Жумгалга көчүп келишкен. Анан Медин ошол Жумгалда төрөлгөндө, Жумгалда төрөлүп, Жумгалда окуп, Жумгалда өскөн. Ошон үчүн ал Жумгалдык деп айтабыз да. Эми Кыргызда уруу деген да болот экен да, ошо уруулаштарына, туугандарына карлашып, бири-бирине келип, кетип, көчүп жүрө беришкен да. Анан Медин өзү моңолдор уруусунан болот. Кыргызда эки чоңа Залкар акын бар, Алкул Осмонов, Медина Албаев. Экөө тең моңолдор уруусунан болот. Анан ал ошол Жамбылакта Нарын менен Атбашы өрөөнүндө моңолдорлор негизи ки массасы ошол жакта жашайт да. Ошон үчүн туугандарым менен түпкү тең ошол жакта жашашса керек. Анан кийин көчүп кетишкен Жумгалга. Ал Медина Албаев 1917-жылы октябрь айында Жумгалда Миңтеке деген жайлоодо Кайың суу деген конушунда төрөлгөн да. Анан ал төрөлгөндө Асамидин деп ат коюшкан. Анан Асамидинде Мединдин атасы Албай, Албайдын атасы Болот, теги Сулаймандар. Сулайман деген аяш атасы багып алган да Мединди. Багып алып, анан кийин кичине 4-5 жашка чыкканда кайра алып, анан атын өзгөртүп Медин деп коюшкан да. Жерлиги ата деги ошол жерден болот. Анан Медин кичинекейинен эле зээндүү, ырга жакын бала болуп чоңойгондугун замандаштар эскерет. Өзүнүн өмүрлүк жары Жипариса Кудайбергенов деген эже дагы ошол Жумгалдын чайыгынан болот. Белгилүү агартуучу Жумгал өрөөнүнө белгилүү Кудайбергенов деген адамдын кызы да. Анан ал Жипариса Кудайбергенова эже дагы каза болгондон мына 3-4 эле жыл болду. Ал киши да айтып калчу, ошо кичинекейинен эле ыр чыгара баштаган экен да Медин. Мисалы үчүн ошо окуй элек кезинде эле, мектепке бара элек кезинде атасы менен энесине чыгарган ырларын газетага жарыялаган эже. Мисалы үчүн атасына мынтип ыр чыгарганда: жылкычы атам аалыбай, өтөбү малсыз жарыбай, малыңды багып жүрө бер, барга жокко кайгырбай, белиңди бекем байлагын, мен өскөнчө карыбай дейт. Казым уйкаштыктар, эми ал жаш балаларын баары эле таба турган ыр эмес. Жол болсо энеси Бегим деген апа уз тамакты келтире жасаган ушундай киши болгон дейт. Анан ага чыгарган ыры бар. Мисалы үчүн Берешен Бегим апасың, конок келсе шашасың, дасторконго жайнатып май курутун чачасың дейт. Бирок өз балаңдан
каймагыңды катасың. Демек ошондо эле кичинекей кезинде эле Мединдин мындай сатиралык шыгы барбы деп ойлойм да. Ошондо жанагы илгери балдар чокой кийишчү. Анан ал кыштын күнү чокой менен жылгаяк деп, кар болуп, суу болуп, ал тоңуп калып, ал чокой айрылып калбасын деп кончуна шак байлап берген го, жыгач. Ымтан мындай кончуна кошо байлап койсо керек. Ошондо миримитип ырдаган экен да. Атакем шак кадады, апакем кончун жамады. Чолчоюп иттин башындай чокоюмдун таманы. Чокуга коюп урушуп, чочутпа бала балаңды дейт. Эми бу аллитерациясы, уйкаштыктары кадимки ошол мектепте окуй элек бала эмес, такшалып калган акындардай чыгарып атпайбы. Демек, Мединдин таланты кичинекей кезинен эле башталган. Башталганда дегенде туура эмес, бул каны менен кошо бүткөн. Кан менен кошо бүткөн. Аны эч ким үйрөтүүгө мүмкүн эмес. Мисалы үчүн миллион сапты билген Сагынбай, Саякбайлар кайсы университеттен өтүптүр, окуптур. Алар ошо тубаса талант, каны менен кошо бүткөн шык деп айтсак болот да. Алгачкы илимий ишиңизге эмне себептен ушу Медин Албаев акыныбызды тандап алгансыз? Эми Мединдин атын мен бала кезимде уккам. Себеби Мединдин кадыр баркы эл арасында абдан чоң болгонда, ошон үчүн мен кичинекей кезимде угуп жүрчүмүн. Анан бир күнү эле элдин баары эле дуулдап калды. Мириң каза болуптур түндө деп. Ал кезде азыркыдай сотка жок, телеграф, телефон жок. Бирок кандайдыр бир кабарлар аркылуу бүт кыргыз элинде дүңктөй түштү да. Ушунчалык элге катуу таасир этти. Мириңдин каза болушу да. Ошондо эсимде чоң кишилер сөз кылышып, эмне болуп каза болуптур дешип, аябай капаланышып ушинтишкен да. Ошол көрсө 1959-жылы экен. 59-жылы каза болгон. Анан кийин мен университетке мугалим болуп келип калганда, илимий ишиме тема издеп жүргөндө, белгилүү профессор, академиянын мүчө корреспонденти, филология илимдеринин доктору Абдыкадыр Садыков деген агайым бар эле. Ошол киши сунуш кылды. Медин Албаевди жазбайсыңбы? Ушунун багын ачпайсыңбы? Деп баштап изилдегендер болуптур, бирок аягына чыкпаптыр. Ушуну сен алчы деди. Анан мен макул болдум дагы Абдыкадыр Садыковичти жетекчи кылып алып, анан Мединди изилдей баштадым. Илимий ишимдин темасы кылып бекиттирдим. Ошол 1990-жылдардан баштап, 96-97 жылдардан баштап такайып отурдум да. Анан ошондон баштап анан баягы Мединге мурункудан дагы мындай көбүрөөк көңүл буруп, чыгармалар менен таанышып, эскерүүлөрүн окуп баштадым да. Анан иштин кемчилиги эмнеге көңүл буруш керек көрүнө баштайт экен да. Мен адегенде эле Мединди билген, көргөн кишилерге жолукканга аракет кылдым да. Тилекке каршы көптөгөн Медин менен чогуу жүргөн, Мединди жакшы билген адамдардын көзү өтүп кетти. Райкан Шукурбеков эң жакын досу 60-жылдар эле көзү өтүп кеткен. Анан ал кезде Түгелбай Сыдыкбек бар экен, телефон менен чалсам жолуга албай калдык да. Анан Байылда Сарна коюпко жолуктум. Эсенкулы Ибраев, Эрнис Турсунов, Жапар Кенчиев, анан ал жолуккан Калканбай Ашымбаев агай теги чалкында чогуу иштешкен. Ушу сыяктуу адамдар менен жолугуп, анан ата тегин изилдеп, туугандардын баары каза болуптур. Өзүнүн жаңгыз карындашы калыптыр, Азат деген. Ал Жумгалдын Кызар совхозунда жашайт экен. Анан ал кишиге барып жолуктум үйүнө. Ал апабыз дагы мына былтыр эле көз өтүп кетти. Анан ошентип анан баягы эскерүүлөрдү чогултуп,
Мидин жөнүндө каза болгондо көптөгөн ырлар жазылыптыр мидинге, акынга арнап. Ошолорду чогултуп туруп анан бир томдук китеп чыгардык да. Мына мында көптөгөн эскерүүлөр бар. Райкан Шүкүрбековдон башталат. Андан баштап анан теге Кымбатбек Укаев, Кадыркул Даутов, Жипарса Кудайбергенова, Тукей Кекиликов, Эрнис Турсунов, Ал Токонбаев, Абдырасыл Токтомушев, Шүкүрбек Бейшеналиев, мына ушунун баары залкар акын жазуучулар болгон. Качкынбай Осмоналиев, Совет Урманбетов, Жапаркул Алыбаев, Байдылда Сарнагабаев, Эсенгул Ибраев, Сооронбай Жусуев, Эргешбей Узакбаев, Ташмияшев, көптөгөн жүздөн ашык Алым Токтомушев, Рамис Рыскуловдун да эскерүүсү бар. Ушулардын баарынын эскерүүсүн кээ бирөөнүн кол жазмасын алып, кээ бирөөнүн мындай жарыяланган макалаларын алып, анан китеп кылып чыгардык. Мидин жөнүндө газета, журналдара чыккан ырларды, эскерүүлөрдү, бул жекеле борбордук газеталар, журналдар эмес, Жумгал районунда райондук газетага да көп чыкканда, ошондо өзүнүн жердештери Сейдимамбет Жамангараев, Сабырбек Кулманбетов, Качкын Мамбеталиев деген кишилер болгон. Ошолор социалисттик Мал чарба деген газетага көптөгөн эскерүүлөрүн жазыптыр. Анан ошолордун бери чогултуп, анан ушу натыйжада бир томдук эскерүүлөр китеби жарык көрдү. Анан андан сырткары ошо 3 баардыгы 3 том китебин чыгардым даярдап. Биринчиси ырлар жыйнагы, толук ырлар жыйнагы. Экинчиси прозалык жана драмалык чыгармалары. Анан үчүнчү ушу эскерүүлөр. Сиз ушу түп тамырынан бери изилдеп ушу 3 китеп чыгарыпсыз. Ушу жөнүндө бир кененирээк айтып берсеңиз, бул мектепте кандай бүткөн, мектепти бүткөндөн да бул кандай бир чоң ийгиликтерге жетишкен? Мектепте бул Жумгалдан бүткөн. Карабаткак деген айылдан бүтүп мектептен. Анан 8 жылдык мектеп болгон экен. Анан аны бүткөндөн кийин 1930 жылдары ал кездеги бирден бир эле жаңгыз окуу жайы көрүнүктүү. Педагогикалык окуу жайы деген болгондо Кыргыздын алганчкы интеллигенциясы, акын жазуучулардын көбү ошол педагогикалык техникумдан билим алып чыгышкан. Мисалы үчүн жана Райкан Шүкүрбеков, Жоомарт Бөкөнбаев, Мукай Элебаев баары ошол педагогикалык техникумдан окушканда Мидинде ошол жерге келип кирген. Ошондо ал 17-жылы болгондо төрөлгөндө 13-14 жашында келгенде, демек 8-классты бүтүп эле бияка келген. Келип анан аны окуп жүрүп, анан ошол педтехникумду аягына чейин окуганбы, окубаганбы толук мындай так эмес да. Тукей Кекиликов деген журналисттин эскерүүсү боюнча ошол педтехникумда окуп жүргөндө Мидин Ленинчил жаш газетасына келип орношту дейт бизге. Анан орношуп ошондо кабарчы болуп иштеген. Демек ал Мидин Алыбаев журналисткадан баштаганда алгачкы эмгек жолун. Анан ошол кезде Ленинчил жаш газетасына биз бир ырын жарыяладык дейт да. Бирок тилекке каршы мен ошону издеп таппай койдум кайсы. Себеби Ленинчил жаш газетасынын пачкасы толук эмес экен. Андан кийин Мидин Москвага 2 жылдык курска барган, комсомолдорду даярдоочу. Ошол Москвада жүргөндө ал орус классиктеринин чыгармалары менен кенен таанышканда, ошонун натыйжасында ал кийин Маяковский, Константин Симонов, Гафур Гулям, Маршак, Пушкин өзгөчө. Пушкиндин бир нече ырларын отурганда сыяктуу ырларын ал которуп чыккан. Ошо жаш кезинде эле. Демек, котормочулук өнөрүндөгү ал ошол эрте баштаганда
Андан кийин кайра келип 36 жылдары аскерге чакырылган. Аскерге чакырылып Финляндияга барган. Финляндияга барып, ал жерде аскердик десанттык бөлүктө кызмат өтөгөн. Анан ал кезде десантты абдан такшалдырып, парашюттан секиртип, самолеттон, күндүз секиртип, түн ичинде секиртип, парашюттан машыктырчу экен да. Анан бир күнү түнкү мезгилде ошо самолеттон секирип түшкөндө парашют шамал болуп аткан экен. Шамал айдап кетип парашюттун. Анан бир айылга барып түшөт дагы. Тагы эле бир иткананын үстүнө түшкөн экен да, коргон. Аман эсен, Анан ооба. Анан бир ит канк этип алып ошо боюнча үнү чыкпай жок болду дейт. Караса бир орус кемпирдин үйү экен дейт. Анан ал кемпир айтып туруп, ушунчалык кабагына итибиз бар эле. Ошондон бери жок деп качып кетиптир. Анан ошол секиргенде бутун сындырып алган да, аксатып. Анан кийин замандаштар айтат, мидин басканда кичине билинер-билинбес сылтып басчу эле дешет. Ошентип ал Фин согушуна катышкан. Согуш ардагери десек болот да, ветеран, азыркылардын тили менен айтканда. Анан ошентип согуш башталганда мезгилде бул кайра Фин согушунан кайтып демобилизация болуп келип калган мезгил. Анан ошол кезде бат чыгармачылыгын калтырбай, бүт газета, журналдарга жарыялап ырларды, анан фельетондорду да жаза баштаган 30-жылдарда. Анан 40-жылдардын ичинде согуштун алдында бир мансаптуу жигитти сындай коем деп, ал таарынып, анан мириңдин чыгармаларын, ырларын эч жерге чыгарбагыла деп көрсөтмө берсе керек. Анан ошентип ал таарынып жумгалга кетип калган. Анан согуш мезгилин Улуу Ата мекендик согушту мезгилинде мирин жумгалда болгон да. Анан ал ошол жумгалда болушу ансыз деле мирин эл менен аралашып, элдин турмушун жакшы билген да. Демек, элдин турмушун жакшы билиш акынга аба менен суудай керек да. Ошентип анан баягы элдин согуш мезгилиндеги кыйынчылыгын, оорчулугун, жанагы жакындарынан айрылган кайгы капасын бүт көрүп жүрдү да ошол жерде. Анан ошентип анан согуш мезгилинде ал чыгармачылыгында бурулуш жасаган. Бул 30-жылдарда ал көбүнчө жанагы пропаганда, агитация мүнөзүндөгү жалпы ырларды жазса, көбүнчө партия жөнүндө, мындай неме жөнүндө көп деле жазган эмес мидин. Эл жөнүндө жазган. А бирок согуш мезгилинде ошол тагдыр жөнүндө, адамдардын тагдыры жөнүндө ойлонсо керек да. Анан күтчү секет, койчу секет деген сыяктуу ырларды, Соңкөл, атактуу Соңкөл ырын ошол согуш мезгилинде жазганда. Анан ал жанагы күтчү секет деген ырынын жаралыштагы кызыктуу да. Ошол өзүнүн теңтүшү, досу Жума деген болгон. Жайлообаев Жума. Негизи Ысык көлдүн боз терисинен болот. Ысык көл районунун. Ошол досу каза болгондо күтчү секет деген ырын жазганда, билесиң го, кансыз согуш болбосун, кан деп учат, жан деп учат коргошун, кан майданда каза тапкан көрүнөт, каалап тийген кадыр шерик жолдошуң деп Жуманын аялына Асел деген апаны мен да көрүп калдым, жолуктум. Ал киши мындан 5-6 жыл мурун каза болду. Ал кишиге мен Бишкектен да жолуктум. Ошол ыргандай жаралды эле. Мидин менен Жума кандай дос эле. Ал ырдын жаралышы жөнүндө эмне билесиз деп. Анан ошондо ал кара кийип мен Ысык көлдө боз терде отурганда, мына мен Жумага арнап
ыр жаздым деп алып барып берди дейт. Ала Тоо журналына чыгыптыр дейт. Анан ошентип анан согуш мезгилинде дагы чыгармачылыгы өркүндөгөн 38-жылы, 37-жылы Бактылуу жаштык деген биринчи ырлар чыккан. Демек бул Рамис Рыскуловдун айтуусу боюнча Орта Азия боюнча эң китеби чыккан эң жаш акын Мидин Алыбаев болгон. Орта Азия боюнча. Ошондо 20 жашында китеби чыгып атпайбы. Ал кезде Жашуулар союзу деген бар. Ал оңой менен китеп чыгарыш кыйын болгон. Анан бирок ошол Мидиндин талантын баалап, Кубанычбек Маликов атактуу кыргыздын акыны баш сөз жазып, анан ошол китеби жарык көргөн. Ошондо деле ошо жанагындай массалык ырлардан сырткары мындай лирикалык мазмуну жагынан мыкты ырлары бар. Биринсерин болсо дагы. Анан эң негизги бурулуш жасаган ырлары деп жана согуш мезгилин айтып атпаймынбы. Ошентип анан ал ошо 20 жашында китеби чыгып, анан кыргыз элине таанылып, ошондон баштап анан жанагы согуштун алдында жумгалга кетип, анын чыгармаларын жарыялатпай, эмнегедир согуш учурунда же ошол сырттан басым болдубу, же өзү жарыялаган эмеспи. Өтө аз чыгармаларды жазып, өтө аз жарык көргөндө, анан согуштан кийин көп чыгармалар чыкты. Бирок ал жөн жүргөн эмес. Ошол жүргөн жеринде ооз-эки түрүндө нечендеген ырларды жараткан. Экспромтторду жараткан. Мидиндин жанынан киши үзүлгөн эмес. Мидике айтып койсоң, мидике минтип койсоң деп артынан эл ээчип жүргөн, коштоп жүргөн. Мидиндин сөзүнө зар болушуп, ушу ууп калсак деп артынан ээчигендер абдан көп болгондо, себеби Мидин бул таамай, курч сүйлөгөн киши болгон. Тубаса сатирик болгон. Аны ошон үчүн аны айланасынан эл үзүлгөн эмес да. Мидин жүргөн жер таң тамаша ушундай болуп жүрө берле деп эскеришет замандаштары. Замандаштары эскерет деп калбадыңызбы? Ушу изилдеп жүргөндө ушу Мидин агайдын китебин жарыкка чыгаруу жөнүндө көп чуркадыңыз, көп талкпай эмгек кылдыңыз да. Ошонун биринде биздин алып акыныбыз Байдылда Сарнабаев Кожоолтун деп калбадыңызбы? Ошо жөнүндө айтып берсеңиз, ал замандаштар кандай эскерет? Кененирээк айтып берсеңиз ушу. Эми Байдылда жаш кезинен жетим калып таластан биртке түйүнчөгөн түйүнүп алып, эжеси жаңысы эчкисин сатып, анан шыктуу таланттуу бала экенин байкашты да. Сен бул жерде өспөйсүң. Сен Бишкекке бардагы Ал Токонбаев деген бар, Жашуулар союзунун төрагасы болгон. Ошого жолук деп жиберишкен да. Анан Байдылдан өзүнүн эскерүүсү ошо мен жанагы китебимде бар. Киргиздим. Кенен эскерет да. Эми кыскача айтканда Ал Токонбаевга келип кирет дагы, анан кайдан келдиң десе, таланттын аркасы менен таластан келдим деп жооп берет. Жаш бала да эми. Анан көрсөтчү талантыңы, эмне билесиң десе, баягы согушка кетип күйөлөрү, күйгөн ырлардан ырдаган келиндердин ырын ырдап кое бердим дейт. Десем эле, кой, болду, түшүнүктүү деди дейт. Өзүңдүн ырларың барбы? Дейт. Өзүнүн ырларынан окуп бердим дейт. Анан эмне кылайын деп анан жардам бериш керек да. Анан Байдылданы номер 5-мектепте ошо Петр Кузьмич деген бар экен, ошого кат жазып берип, жетим бала экен, ошо жатаканаңа жаткызып, орноштуруп кой деп айтып, анан жайгаштырып ошо киши бар деп жиберет да. Анан эшикке чыкса эле 1-2 киши тосуп алды дейт. Бирөө кара тору шапылдап сүйлөгөн киши экен дейт. Экинчиси көп унчукпайт экен дейт. Анан бас терди дейт. Жүрү, биз менен жүрү деп. Кудайы уур, бу шаарда
кесе бирлер болот дечүле, ошолорго жолуктумбу деп корктум дейт. А көрсө бирөө Мидин Алыбаев, бирөө Райкан Шүкүрбеков экен дейт. Мидин Алыбаев менен Райкан Шүкүрбеков экөө дос болгондо. Анан бар эми дүкөнгө жүгүрүп барып келе кал деди дейт. Анан дүкөнгө барып жүгүрүп барып бир бутылка арак алып келдим дейт. Анан билебиз, сени таланттын аркасы менен таластан келген турбайсыңбы? Бизге окшогон агыларыңан таалим тарбия алмайынча тиги өспөйсүң деп айтты дейт. Анан ошентип анан арак алып келип куюп туруп жарымынан куйганго тиги Райканга сунса, тиги Мидинге сунуп турду. Баягы шапылдап эле сүйлөп атса, "Эй, сен атабаган киши сыйлап көргөн кишиби? Улуулата сунбайсыңбы? Бу Райкан менден 2 көйнөктү мурда журткан" деп айтыптыр. Анан баягы сурайын десе, дагы айтыптыр. "Сен киши сыйлап көрдүң беле? Толтура куй" деп. Ал аракты алып келгенден кийин жип сетка деген болгон илгери. Сеткага ошо буюмду азыр пакетке салып атышпайбы? Ошону алып чыкса, ичинде 200 граммдык стакан бар экен дейт. Анан Мидин айтты дейт. "Арак табылат, стакан табылбайт" деп айтты дейт. Анан аны алып чыгып анан жана куюп атпайбы? Анан дагы экинчи жолу айтат экен. "Атабаган киши сыйлап көрдү беле? Толтура куй" деп. Анан толтура куюп анан Мидинге сунса, ал Райканга жиберип, Райкан тартып жиберип, Мидиндин башындагы шляпасын алып жыттай койду дейт. Алардын закускасы ошол экен дейт да. Андан кийин Мидинге берсем, Мидин тартып жиберип, тиги Райкандын шляпасын жыттады дейт. Анан 200 граммдык стакан менен куйгандан кийин да түбүндө кичинекей калат экен дейт. Аны куй деди дейт өзүңө. Куюп турган ич деди дейт. Анан мен акелер мен ичип көргөн жок элем деп айттым дейт. Ичпесең кайра таласка кетиребиз деп айтты дейт. Коку эптеп келсем анан эме кантип кайра таласка кантип кетем деп анан көздү жууп ичип жиберсем, какап, чакап демеле жаман болдум дейт. Эчтеме эмес деп атышат дейт. Эчтеме эмес, ушинтип эле көнүп кетесиң деп. Анан ал Байдылда дагы талант бар да. Ал тез эле үйрөнүп кетип, анан кийин Мидин менен ээрчишип, бир чети Азылкеч курбу, бир чети агасы катары Райкан экөөнү көп ээрчип калганда. Анан ошол бир күнү айтты дейт, "Сен чоңчул элең" деп Мидин Байдылдага айтыптыр. "Үйлөнүп калсаң мени өкүл ата коесуң" деп. Анан кийин чындыгында эле Байдылда сарна коюп үйлөнгөндө Мидин Алыбаевди өкүл ата кылган. Байдылда сарна коюптун өкүл атасы Мидин Алыбаев. Өлөр өлгүчө экөөнү сүрөттү. Сүт ичкен бышык өңдөнүп деп тиги үйүндө илинип турду. Азыр деле турат болуш керек. Ошентип анан экөө абдан жакшы болуп калганда ошолорду айтып берген. Андан сырткарыда анан Эрнис Турсуновго жолуктум, үйүнө барып, ал дагы көрүп калган экен. Агышта сөзүмөр ушундай куйма кулак киши болчу. Жана Мидиндин эң акыркы ырын Кызыл чайкана деп койчу эле дейт. Ошондо отурганда кайрыламын деген ыр бар да, каламдештерге деген. Ошону бизге окуп берген дейт. Ошондон кийин 1-2 күндөн да каза болуп калды дейт. Анан Мидиндин чыгармачылыгы жөнүндө Кубаныч Укаев жана башка көптөгөн акын жазуучулардын эскерүүлөрү бар. Ошо 100ден ашык кишинин эскерүүсүн чыгардым деп атпаймынбы? Ошондо Мидиндин кайталаңгыс талант дейт. Ала тоодон түшкөн мөлтүр булак. Мидин 1000 жылда бир кайталанчу талант дешет. Себеби ал эч даярдыксыз. Отурган жеринен, уккан жеринен да дароо эле ыр чыгарган кээде. Аны экспромптор деп коебуз. Бир шилтемдер. Жанагы достук асилдери бар. Мисалы үчүн Муса Жаңгасиевке, Аалы Токонбаевка арнаган, Кубаныч Акаевка, Касымбек Эшманбетовка,
Сымар Шимеев деген акын болгон таланттуу ага арнаган ырлары бар. Ошолордун баарын карап отурсаң абдан таң каласың да. Мисалы үчүн мына бир эки эле окуясын айтып берейин. Ошо экспромт мындай төкмөчүлүк. Бул Мидин Алыбаев бир эки маданияттын кошулган жеринде жаралып калды да. Революцияга чейинки элдик оозеки чыгармачылык. Бул кыргыз эли сөз баккан эл да. Бекеринен Манаска окшогон эпос жаралып аткан жок да. Кыргыз эли нефтиге бай эместир. Башка завод фабрикасы жоктур. Бирок сөз жагынан бул дүйнөдөгү эң алдыңкы элдердин катарына турат деп жаңылбай эле айтсак болот да, коркпай айтсак болот. Азыр да чыгып атпайбы? Азыркы жаштардын ичинен дагы жанагындай бир адамдын оюна келбеген бир ушундай курч ырларды же башкасын Аал Токонбаев тиги Мукай Элебаев, Жусуп Турсбек, Мидин Алыбаевтарды тим эле койгондо Байылды Сарына коюп турду. Бул кийин жанагы эле бир андан кийин пайда болгон. Өзгөчө 60-жылдарда пайда болгон акын жазуучулар. Мына Сагын Акматбекова, Тургунбай Эргешев деген бар эле көрүп калдык. Мына Алым Токтомушев, Зайырбек Ажиматов, мына Жолдошбек Зарлыкбеков. Эмне деген ырлар бар. Таң каласың. Адамдын оюна келбеген ушундай ойлорду, сөздөрдү таап салган. Ал бекеринен эмес. Мына Мидин дагы ошол элдик оозеки чыгармачылык менен профессионал жазма адабияттын айкашкан жеринен чыккан. Ошон үчүн ал жанагындай ырларды эл оозеки импровизация, төкмөчүлүктү алып канына сиңирсе керек, анан жазма адабияттын принциптерин дагы сиңирген. Жана оозеки экспромттор деп атканым даярдыксыз туруп дароо чыгарганды. Бул төкмөчүлүктүн белгиси да. Бир-эки мисал айтып берейин дебедим. Ошондо мисалы үчүн Эрнест Турсуновдун бир эскерүүсүндө айтат, теги немеге барып калды дейт, кафеге. Жайкы кафеге барып калсак, пиво ичели деп. Күн ысык кезде, ал кезде пиво көп ичилчү. Азыркыдай эмес, эми таза ушундай суусундукка ичишкен да, кубат болгон. Анан барып калсак, очередкен дейт, Райкан кружка карап кетип, Мидин очередте турса, бир ар жактан бир аппак чечүүса кийген жигит басып келип, колтугундаган мында колуктуусу бар дейт, келин жанында. Арты ким? Ала чыкпайсыңбы деп тийишип калыптыр да. Анан артында Мидин агай артында Мидин турат да. Анан десе ыр менен жооп берет ал. Кайдан келдиңер, каяктан болосуңар деп сураганго. Анан керсе келип сурайсың, келдиңер деп кай жактан деп Мидин жооп берип атат. Мидин келди Жумгалдан, Райкан келди Маймактан. Кеч төрөлүп кургалгам, Райкан жеген каймактан. Өпкөңө үчөө көрүнөт, өзүң кайсыл аймактан. Колтугуңда сулууң ким, кош керегиң жайнаткан дейт. Эми уйкачтыктарын карабайсыңбы? Муну анча-мынча акындар ойлонуп отуруп да таба албайт аны. Ал дароо, даярдыксыз айтып атпайбы? Деселе багы шашып эле карбаластап калды дейт. Жүрүңүз, тааныбасты сыйлабас дейт. Отуруңуз деп эле сыйлап калды дейт. Аңча Райкан келди дейт, анан Райкан экөө тааныш экен дейт. Көрсө ал Укротители цирка деген Мосфильмге тартылып, анан жаңы эле чыгып, ошондон гонорарын алып келаткан экен дейт да, Албанов Кемел деген артист экен дейт. Анан ошентип анан бапырап-сапырап столду жайнатып анан сыйлап жатып калды дейт. Мына даярдыксыз, төкмөчүлүк өнөр менен, импровизация менен чыгарганга бир мисал. Анан дагы бир жолу башкарманын үйүнө
ат сурап барып калса айылда жүргөндө. Башкарма өзү жок экен дейт. Аялы бар экен дейт. Анан азыр келет байкең. Чай ичип тур деп анан чай ичип атканда эле эшиктен каңк кеткен иттин үнү угулуп калды дейт. Жүгүрүп чыкса эле Кумайык деген ити бар экен, машина коюп кетип булайып жатып калыптыр. Анан эле аялы безилдеп калды дейт. Кап, жакшы ит эле, короочу ит эле деп эле. Десе баа Мидин ыр менен жооп берип атат дейт. Коомдук малга ылайык, корооч эле Кумайык, коюп кетип машина козголбой жатат булайып. Кудайдын кылган иши экен, жеңеке кандай айла кылалык деп. Бүт кытыбышы менен алитерациялап атат. Анан уйкаштыктарын карагыла. Уйкаштыктары бири-бирине кышкынагандай кыналып атпайбы? Муну дагы мындай анча-мынча иши чыгара албайт. Ошон үчүн Мидин кылымдын кыйшайбас акыны. Мидин 1000 жылда бир келчү акын деп айтып жатышса керек да эскерүүлөрүндө. Карабайсыңбы? Эч даярдыксыз. Эми иттин үнүн уккандан кийин дароо эле чыкты да. Ортосунда бир 5 мүнөт да өткөн жок. Ошондо жараткан ыры. Ушу сөздү, ушу сөздү Ушу сөздү таап, сөз байлыгынын күчтүүлүгүн карабайсыңбы? Азыркы компьютерде эле болсо керек. Даяр сөздү дароо тандап алыш акынга. Айрым акындар мына ыр жазгандар билет, башыңа ошол керектүү сөздү таба албай, кыйналып, бир нече күндөп, керек болсо айлап жүргөн учурлары кездешет. Анан ал мындай дароо шатыратып төгүп жибериш, дароо керектүү сөздү табыш, аны ордордуна кынаптап коюш. Бул эмне деген талант? Эми ушу Алпакыбыздын 3 китебин жараттырсыз. Эми буга да ысык суу болду, канча түйшүк болду. Ошо биринчи китебин жаратканда алгач эмнеден баштадыңыз, каяка бардыңыз, канча күн, канча жыл караттыңыз дегенде, ушу башташтан эми шашпай айтып берсеңиз ушуну. Эмгегиңиз боюнча өзүңүздүн. Мидин Алыбаевди айтпадымбы, 1996 баштап 2015 жылга чейин иликтегендерми, жана эскерүүлөрүн, ырларын чогултуп, тактап, анан 3 томдук китеп кылып чыгардык. Тагыраагы 9 жыл. Эми 9 эмес, 15 жыл кетти го, 15 жыл. А дегенде эле акындын ырларын карасам, так эместиктер, бурмаланган жерлери көп экен да. Анан Мидин Алыбаевдин үйүнө бардым. Ал кезде теги 8-бекен микрорайонда болчу, 10-чу. Жипарса Кудай бергенова дейт. Эже бар болчу. Барып анан түшүндүрсөм, анан кол жазмасы бар экен. 70ке жакын ырынын кол жазмасы бар экен. Аларды алып келип тааныштым. Эми ушундай сабаттуу жазган да. Үтүр, чекит, тыныч белгилер, көп чекит, илеп белгиси, каша белгисин ушундан бери колдонгон. Жайдын түнү аба салкын, ай жарык деп туруп 3 чекит коюп койгон. Көпкө жүрдүк, 3 чекит бак аралап айланып дейт. Эми ал чекиттер да чоң мааниге ээ. Тилекке каршы айрым китептеринде ал белгилерди, Мидин өзү койгон белгилерди кобой коюшкан да. Анан ал кол жазмасын карадым. Андан кийин анан газета, журналга чыккан ырларын карай баштадым да. Себеби газетага чыккан боюнча Мидиндин бир да китебине кирбей калган 20 ыр бар экен. Ошону таап чыктым. Ошого көп убактым кетти. Ал кезде азыркыдай же кисирекс, же сотка жок тартып алганга бүт кол менен көчүрүп чыктым. Анан калып калбасын деп дагы көз жаздым да. Мен көрбөй калбайын деп. Пашипканы 1930 жылдан баштап 59 жылга чейин чыккан Ленинчил жаш газетасын, Кызыл Кыргызстан газетасын, Кыргыз адабияты деген журнал, алманактар, ошонун пашипкасын бүт бойдон бирден барактап карап чыктым. Карап чыгып анан Мидиндин ырларын кол менен көчүрдүм. Көчүрүп алдым ошондой ырларын. Анан келип жанагы китептери менен салыштырдым. Салыштырсам көп айырма чыгып калбады. 1961 жылы досу Райкан Шүкүрбеков эң мыкты китеп чыгарган. Ошол кызыл китеп
bir томдук калың. Аны менен салыштырдым. Карасам, Райкан Шүкүрбеков ал антип отурган убактысы болгон жок да. Газета журналдардын баарын ырдын акыркы вариантын салыштырып отурбай эле кол жазмадан алыптыр да. Бүт кол жазмадан алып туруп, ошону машинкеге тердирип туруп, анан китеп кылып чыгарган. Кол жазма дегенди оңдойт да акын кийин. Китепке киргизерде. Газета журналдарга берүүдө, массалык маалымат каражаттарына берүүдө ал оңдойт да. Мидин да ошенткен. Айрым сөздөрүн жана кыз талак деген сыяктуу сөздөрүн алып салып, спайлатып оңдогон. Мисалы үчүн. Анан ошолорду калыбына келтириш керек да. Калыбына келтириш үчүн ар бир сабын мына 200-300 ыры болсо, 300 ырынын ар бир сабын, ар бир сөзүн текшерип чыктым. Ошого көп убакыт кетти да, салыштырып. Айрым ырлары 4-5 жолу жарып көргөн газета журналга. Аны эмне кылыш керек? Илимий принцип боюнча текстологиялык иликтөө деп коет. Жанагындай салыштырууну. Эң акыркы вариантын алыш керек. Акындын көзү түрү кезиндеги эң акыркы вариантын алыш керек. Мурунку варианттарын албаш керек. Себеби аны оңдоду да. Мисалы үчүн 1937-жылы Бактылуу жаштык деген китебине киргизген ырларын кийинки китептеринде мидин кыскарткан. Айрым саптарды кошкон жаңы. Ал эске алынбай калган. Баягы эле Бактылуу жаштыкты алып туруп эле чыгарып жиберишкен да. Анан 1961-жылы Мидиндин көзү өткөндөн кийин дагы бир нече томдуктарын чыгарышкан. Бирок анын баары 61-жылкы китептен алган. Мисалы үчүн Минналовдун Маяковский акындык отчет деген чыгармасы бар. Кол жазмасы менен Ала тоо журналына жарыяланган вариантында айырма көп. Тиги Райкан Шүкүрбеков түшкөн китепте кол жазма варианты да. Анан Мидин өзү жарыяларда оңдолгон варианттары сөздөр эске алынбай калган. Анан эми бул поэма, ырлары канча. Ошонун баарын анан бирден анан архивден жыйнадым, чыккандарын китептен алдым, газета журналдарда чыккан ырларын бири менен бирин салыштырып отуруп, Мидиндин көзү түрүсүндө кандай болсо, дал ошондой анан бир томдук кылып чыгардым. Тандалган эмес, толук ырлар жыйнагы чыкты. Мындай эч ким кыла элек болуш керек. Себеби бул өтө көп убакыт ала турган жумушта, кара жумуш бул. Мидин өзү да жасаган эмес муну. Баягы 30-жылдары чыккан ырлары ошогонча калып калган. Анын айрымдарын китебине киргизген эмес. Мен ошол Мидин өзү киргизбей унутуп калган ырларын дагы киргиздим. Себеби ал жакшыбы, жаманбы акындын мурасы. Теги кой аксагы менен миңдейт. Ошол акын жазуучулардын баары эле күндө эле классикалык чыгармаларды жарата беришпейт. Ошо 10 ыр жазса, ошонун бирөө классика болуп мыкты чыкса, андан бактысы. Мындай орто сарырлар баардык акындарда жолугат. Анан аны окурман өзү тандап алсын. Момундай акындар да момундай ырларын жазган турбайбы? Ошентип анан такшалган турбайбы деп ойлошот да. Ошентип анан жана ырларын бүт чогултуп чыктым. Анан Ленин библиотекасына барып картотекасын карасам, айрым ырлары газетасында да тиги немеде да жок, бир да китебинде жок. Мисалы үчүн бул жерде неме деген ыр бар экен. Жаздын көркү деген. Бул Ысык көл правдасы деген газетага 47-жылы 27 февралда чыккан деп жазылып турат картотекада. Бирок ал газета эч жерде жок. Президенттин редкий фонд деген бар, Ленин тиги Алпосманов атындагы китепканада. Анда жок, пачипкада. Президенттин алдында архив бар экен, анда жок. Дагы бир архив бар экен, ага бардым, жок.
Мамлекет Токтогул көчөсүндөгү мамлекеттик госархив деп коет. Ага бардым, анда дагы подшипкасы жок. Аны ошондо бир кызматкер айтты. Бизден теге жана книжный палатага бир газеталарды алып кетишти эле. Ошол жактан карап көрүңүз деп. Ошол жерге барсам, Ысыкөл правдасынын жана 47-жылы чыккан подшипкасы ошол жерде бар экен. Кудай жалгап чыгып калды. Анан Кудай жалгап таап калып, ошону 2 жыл издедим. Ошол ырын. Бир эле ырын таппай 2 жыл издедим. Анан ошону колго көчүрүп келип, көлөмдүү дагы экен. Анан бул бир томдук жарыяладым. Анан ушуларды жана газеталарды мага окшоп 30-жылдан бери бүт басма сөзгө чыккан газета журналдарды бирден барактап текшерип чыккан кишилер чандады. Текстологиялык иликтөө толук кандуу болуш үчүн ошондой кылыш керек. Ошолорду салыштырыш керек. Акыркы вариантын аныкташ керек. Аны ошентип жүрүп анан ырлардын калыбына келтирдим. Жанагы редакторлор оңдоп койгон ырлар бар. Мисалы, саясатка байланыштырып. Мисалы үчүн Сталин жөнүндө ырлар бар. Сталинде редакторлор эмне деп оңдошкон? Сталинде мидиндин көзү өткөндөн кийин да чыккан китептерде Ленин деп оңдошкон, Сталинде партия деп оңдошкон. Анан дагы бир ырында бар. Теге бир жазып келип Сталиндин күлгөнүндөй деп салыштырат. Аны сүйгөнүңдүн күлгөнүндөй деп оңдоп коюшкан редакторлор. Мен ошонун баарын калыбына келтирдим. Ошол Сталин боюнча жүрөт. Ленин боюнча жүрөт. Сүйгөн боюнча жүрөт. Демек, канча миңдеген сөздөрдү көз алдыман өткөрүп, ошонун ар бир үтүр точкасынан бери оңдоп чыктым, тактап чыктым. Мен ойлоп атам, ушу жана Ал Токонбаев, Жусуп Турусбеков, Мукай Элебаев окшогон акын жазуучулардын деле ырлары ушундай болсо керек. Ошону текшерилген, текстологиялык иликтөө жүргүзгөн эч ким жок. Ал мага окшоп текшерген киши жок, дагы эч ким рахмат айтпайт. Буга мен бир грамота да алган жокмун. Бул илимге эмгек сиңирген деген наамды ошон үчүн эле берип койсо болмок. Бирок аны эч ким билбейт. Анан ошол ырларын жана Мукай Элебаев, Турусбеков, Ал Токонбаевдин ырларын, Алкул Осмоновдун ырын керек болсо, Алкул Осмоновду деле көп эле изилдеп атышат. Ошентип иликтеп 30-жылдардан баштап ар бир газетанын подшипкасын карап чыгыш керек экен. Эмне үчүн айтып атам? Себеби Мириндин бир ырын мына ал 30-40-жылдары жарыялаптыр. Таң каламын деген ыры. Кыргыз адабияты деген алманакка журнал экен. Алманак чыгыптыр. Анан Ленин редкий фондтан ал кезде Ленин азыркы Алып Осмонов атындагы китепканага барып баягы журналды алып картотека боюнча таптым да. Карасам, мен ошондо 90-жылы барып атам да, 96-жылдардан кийин. Эки китепти журналды чыгарганда эки бети биригип калат го мындай. Биригип калат эки бети. Анан аны бычак менен мындай кесип ажыратып коюшат. Мириндин ыры ошол бүктөмдүн ичинде калыптыр. Ошол 40 жыл бою эч ким аны ачып окубаптыр. Бир да китебине кирбептир. Анан мен биринчи жолу ошо 40-50 жылдан кийин анан ошол алманактан алып чыгып, анан тиге ачып, анан китебине киргиздим. Берки акын жазуучулардын деле ырлары ушундай калып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул текстологиялык иликтөө деп аталат бул. Текстологиялык иликтөөнү толук жүргүзүш үчүн бул адамдан көп убакыт талап кылынат. Тактык тарап кылат. Анан ошонун негизинде жана кандидаттык диссертациямды жаздым. 300 беттен ашык жазып бердим. Ал кандидаттык диссертация 150 бет болсо эле болот. Анан китеп чыгардым. Мидин Алыбаевдин поэзиясы деген.
монография чыгардым. Ошондо жана Мидиндин кичинекей бала кезинен баштап каза болгонго чейинки өмүр баяны, чыгармачылыгы, стилдик өзгөчөлүктөрү, тили жөнүндө бердим. Бирдеме десе Мидиндин тили мурч, Мидиндин тили курч деп жазышат адабиятчылар. Эмне үчүн мурч? Эмне үчүн курч болуп атат? Аны ачып бериш керек да. Мына ошого аракет кылдым. Аны чыгаргандан кийин мен кандидаттык диссертациямды жактоо ордун алдында чыгардым. Анан официалдуу оппонентим Казакстандан келди. Зейнулла Кабдолов деген. Ал киши көрүп алып анан абдан ыраазы болду. Ой, кыргыздар силер бири-бириңерди колдобойсуңар дейт. Муну даяр эле сени дароо эле докторский жактатып койсо болмок экен. Докторскийге татыктуу эмгек кылыпсың деди. Эми ал же мен көңүлүмдү көтөрүп айтып койдубу, же чындап айттыбы билбейм, бирок ошончолук эмгек кеткендигин балким кыраакы киши байкашы мүмкүн да, байкашы мүмкүн. Ошентип анан бүгүнкү күндө Мидин өлбөс болуп калды. Мидинге кызыккандар болсо, ушул 3 китепти 3 томдугун алып окуса, биринчи том ырлар жыйнагы, экинчиси прозалар, драмалар, сын макалалар жыйнагы, үчүнчүсү эскерүүлөр. Мидин жөнүндө толук информация алат. Бул менин 10-15 жылдык эмгегим. Анан жанагы немеси прозалар экинчи том жөнүндө айта кетейинчи. Мидин таланттуу прозаик болгон. Анын далили ачылбаган кат деген аңгемеси бар. Ал Ленинчил жаш газетасына сандан санга жарыяланган. Анан кийин китебине киргизген. Эми окуп отурсаң, ушундай жадабай окуй турган, кызыктуу, мыкты аңгемелердин бири да. Кыргыз адабиятындагы аңгеме жанрына аздыр көптүр салым кошкон аңгемелердин бири десек болот. Анан фельетондор. Эми фельетондору турмуштан алып, эл оосунда лакап болуп айтылып кеткен. Дүжүр бука мына эмгичи айтылып жүрөт. Дүжүр букасы. Аны кийинки жаштар билбеши мүмкүн. Бирдеме деселе дижир бука деп, аны ак чүч. Мына тиги немеси, сатиралыгы. Жанагы фельетондорунда мисалы үчүн Османалы Лөөкүй дегени бар. Анын жаралышын өмүрлүк жары Жипарса Кудайбергенов айтып берген. Бир күнү эле Мидин кирип келип күлүп атат дейт. Эмне болду десем, кошуна медсестра келин бар эле дейт. Анан воспаление легких, өпкөгө суук түйүү деген орусчада. Ошого тили келбей, Османалы Лөөкүй деген деп окшоштуруп айтып аптыр да. Анан ушундайларды турмуштан алган да. Анан мен сурап калчумун дейт. Кандай эле сен элге абдан жугумдуу болгондо мындай адамдарды сангвиник деп коет. Меланхолик, психологияда сангвиник, анан ушундай, анан төнт кишилер ушундайлар болот. Мидин ачык болгон. Ким болбосун сөз таап, карыбы, жашпы, заматта эле аралашып кирип кеткен да, психолог болгон. Адамдын мүнөзүн бир көргөндө эле байкап билип койгон да, адам ким экендигин. Анан чармаларында да ошону ачып берген. Анан сурадым дейт бир күнү Жипарсеже. Сен кандай эле жаштар менен деле, карылар менен деле тез эле тил табышып кетесиң десем, билиш керек деди дейт. Ар кимдин өзүнө жараша сүйлөш сөз таба билиш керек. Мисалы үчүн деле дейт. Ийик ийирип отурган кемпирге барып, Маяковский жөнүндө сөз кылсаң, ал сүйлөшпөйт дейсиң. Кызыксыз дейт. Ага барып туруп мен апа жипти канча суурдуңуз деп коем дейт. Десең өзү эле айтып берет дейт. Ушуну менен
канча жолу жиби канча жолу сууурганын, анан ал жибин кимге арнап атканын, небересине байпак түйгөн атабы же кийим түйгөн атабы калганын бүт эле өзү айтып берет деп айтты дейт. Көрдүңбү кимге кандай мамиле кылышты билген. Николай Удалов деген Орус улутундагы жазуучу болгон, миндер менен замандаш. Ошол айтат. Немеден таанышып калдык дейт. Зеринский бульвары деп аталчу кезде. Анан отурган дейт, анан колумда газета бар болчу дейт. Анан ошондон эле байкаптыр дейт. Же сиз орусча сабаттуу сүйлөткөн дейт. Ал солдатта болду, Москвада окуду. Ошон үчүн орусчаны жакшы билген да Медин Албай. Сиз же акын же бир жазуучусу деп айтты дейт. Кантип билдиңиз десем, караңыз, тетиги бирөө ар жакта толмоочу бир киши жигит туруптур дейт. Тиги буту менен жана кумдарды, таштарды, шагылды карап көрүп атты дейт. Тигини газета, журнал же булар кызыктырбайт. Ал үйүндө бир кабагына ити болуш керек. Ошо заңыраган там салган. Анан ошого бул шагылдан кантип таап барып төксөм деп ошону ойлоп атат. А сизде мындай карандаш тиги газетага кызыкпайт дейт. Анан кантип мындай бир көргөн киши жөнүндө эле ушинтип айта бересиз десем, жок дейт. Ишенбесең тети кишини көрдүңбү деп айт дейт. Бир киши келатыптыр дейт. Ушул же шахтер же неме болуш керек деп айтты. Анан таң калып калдым дейт, о кантип билди деп. Анан келатканда туруп сурашыптыр да, кайдан болосуз? Ким эмне болуп иштейсиз? Десе, чын эле шахтер экен дейт. Көрсө анын келатканда эле кантип билдиң деп сураптыр. Эми адам психологиясын билгени карабайсың. Теги палтосун мынтай бергенде курткасы көрүнө түштү, топчусу. Шахтерлордун өзүнчө топчусу болот. Белгиси балка менен неме учкачкан. Ошонусу жарт деп көрүнө түштү дейт. Анан карашын карачы дейт. Ушул жерден дагы көмүрдүн терең катмарын карап аткансып тигиле үңүрөйүп карайт экен. Далысы бүкүрөйүп калган деп айтты дейт. Николай Удалов эскерет да. Анан Мединди дагы көрө алгандар болгон, көрө албагандар болгон. Анын жана курс сөзүн туура кабылдабай, аны кемсинтип койгончулар болгон, катарга кошпой койгончулар болгон. Ага жанагы балким арак ичкен да себепчи болсо керек. Аны дагы жанагы жанында жүргөн достору эл ичирген да. Мидике деп эле аны сыйлагандар көп болгон. Анан бул ада бир өзүнчө бир оору да. Анан мисалы үчүн 1958-жылы Москвада Кыргызстандын декадасы болгон. Жазуучулар, артисттер, искусство адамдары барган. Ошого Мединди албай кетишкен. Ошого көпкө чейин жаман болуп жүрдү дейт да. Абдан көпкө чейин жаман болуп жүрдү дейт. Анан бул чыгармачылыкты абдан жогору баалаган киши болгон да. Жанагы жасалма ыр жазганды жаман көргөн. Аларга каршы жана Маяковскийге акындык отчетто дагы. Анан Пушкин менен сүйлөшүү деген ырында жанагы халтуршиттерге ачык эле каршы чыккан. Адабиятты жакшы түшүнгөндүгүн көрөбүз да. Анан сын макалалар бар. Ошо адабиятты. Мисалы үчүн тиги Владимир Ильич Ленин поэмасын Кыргызстанда бир нече акындар которгон. Саясатка байланыштырып. Ошонун сындаганы бар. Жүл жүйүтүп көзүн минтиптеп которуп койгондар.
Жүлжүйүп деген кыргыз тилинде ал башкача маани берет деп аябай катуусундаган. Ошол кезде эң эле көрүнүктүү акындардын бири болгон Темиркул Үмөталиев да катуусундаган. Сын макалалары дагы бар да, жаш жазуучуларга көп жардам берген.